1999 жылдан 2003 жылга чейин Баткен облусунун администрациясында аппарат жетекчи, кийин губернатордун биринчи орун басары кызматында иштеген Максатбек Дыйканов коомчулукка сунуш салды. Ал 2021 жылды Баткен облусунун жылы деп атоону сунуштады. Анткени Баткен облусу түзүлгөндөн кийин аймакка жетиштүү көңүл бөлүнбөй калган дейт. Областтык борборлорду салыштырып көргүлө. Ошого караганда эле өзгөрүм турат. Райондук борборлорду салыштырып көргүлө. Анан жылда эле ар кандай мындай ушундай чыр чыкканда Баткенге көңүл бурулат да, кийин ошол калып атканда буга чейинчи мындай болуп келген эми. Мен такыл иш болбойт деп айтпайм, иш болуп келген. Бүгүн биз эгер ошо Баткенге өзгөчө көңүл буруп, бир жыл көңүл буруп катуу киришип койсок, негизги проблемалар чечилип, эл дагы тынч жашап калат деген ойдомун да. Баткенде чек арада орун алган окуядан аталган аймак бир топ зыян тарткан. Мындан улам алыскы облусту өнүктүрүү үчүн болгон күч аракетти жумшап, көңүл буруу зарылдыгын кошумчалайт. Ал эми бул демилге боюнча коомчулук серепчилердин пикири төмөндөгүдөй. Баткен областынын жылы деп жарыялагандан кийин ошого жараша иш болуш керек да. Себеби Баткен областы Тажикстан, Өзбекстан менен миңдеген километр жерлери чек ара болуп турат. Дайыма талаш тарш маселеси болуп турат тез-тез. Ошон үчүн Баткен областында деп жарыялагандан кийин ошол жердеги жашоочулардын бардык инфраструктураларын азыркы учурдун талабына жооп бере турган кылып иш жүргүзүш керек. Ушул жыл негизи оор жыл болду. Баткенге согуш болуп, бул ойго кошулам. Баткенге жардам берип, анын ошо проблемасын көтөрүп чыгыш керек да, Кыргызстанча. Ошол үчүн кошулам ойго. Баткен элине караш керек, чек арада бекем тартип болуш керек. Эл үчүн ошондой эл жакшы болот да. Ишти алып барыш керек, бар жокту компактный кылыш керек болду иш. Туура деп ойлойм. Эмнеге дегенде, быйыл өзүңүз көрүп тургандай эле ушул Баткенде аябай өкүнүчтүү согуш болду деп айтсак болот. Ошого карата ушул Кыргызстандын бардык аймактары ушул Баткенге жардам көрсөтсө экен. Деген менен жыл боюнча жарлык канчалык майнаптуу болот деген суроо да жаралбай койбойт. Эскерте кетсек, 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган. Бирок жылдын аты аталганы менен ошого жараша иш-аракеттер жетиштүү аткарылбады деген сындар айтылып келет. 2020 жылды санариптештирүү жылы, балдардын жылы деп атайын жарыялаган болчу. Ал ошол жарыялаган боюнча эле ошол 50% аткарылган жок да. Жарыялаган боюнча калып кетти. Андай кылып жарыялай турган болсо, лучше жарыялабай койгон жакшы. Аны элге паника кылып, элге тааныштырып, бардыгын үмүттөндүрүп, анан кийин иш аткарбай койгондон пайдасы жок анын. Ошон үчүн раз айттыңбы, айткан иштин өтөлүнөн чыгыш керек. Азырынча бул сунуш ооз-2 гана айтылып жатат. Ал канчалык ишке ашат, убакыт көрсөтөт. Эскерте кетсек, 2019 жыл болсо аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп белгиленген. Жана билим берүү, медицина, бизнес, туризм, сот жана укук коргоо органдарынын ишин санариптештирүү пландалган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.